Гилберт Бёрнс. Чимаев мени жеңген ооба. Бирок Нейт качан акыркы жолу жеңген мен аны эстей албай жатам. Бул спорт кызык болгон үчүн көрүп коюу кызык мага албетте. Мен ойлойм бул матчта такыр Нейт Хамзат Чимаевди жеңүүгө шанс жок. Мүмкүн Диаз бул саллашууда жеңер. Өзүнүн фанаттарын сүйүндөр чыгар. Бирок ал октагонго чыкканда эмне болушун, эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Джо Роган. Билбейм достор, мен чынын айтсам Нейт жеңилүүсү болобу айырмасы жок. Кайсыл урушу болбосун мен жактырам аябай. Мен 100%га айта алам, ал саллашуу бүткү чейин нокаут болуп багынып жүргөн эмес. Леон Эдвардс менен саллашуусун көрө турган болсок, ал өзүн мыкты көрсөтө алган. Эгерде бул нерсе кайра жакшылап кайталанса, бул нерсеге таң калыш деле шарт эмес. Джастин Гейджи. Эгерде ал Хамзат менен урушса, мен фанаттык катары оюмду айта турган болсом, мен анык айта алам, точно Нейт жеңе албайт Хамзатты. Анткени мощный ударлар же Хамзатка ылайык күрөш же каршылаштын светин өчүрүп кое ала тургандай ударкалары жок менимче. Достор, эмнеге эмне себептен Нейт Хамзат Чимаевге салып жатышат деген ой болсо, себеби жөнөкөй. UFC президенти Дана Уайт менен коштошсуз болот бул саллашууда. Эң акыркы болгондо да карьерасын Хамзат Чимаев менен саллашып аяктайт Нейт. Буга чейин Хабибтин камералары менен урушту, жанжалдарды салды, андан сырткары журналисттерди башка чаап салчу. Эң негизгиси хайп үчүн эмес, бул реалдуу болуп жаткан нерселер болчу. Аны баарыбыз билебиз достор. Эми буйруса 10-сентябрда Лас-Вегаста UFC 279-түрүдө бул саллашууну күзөтөбүз достор. Силер каналга катылышты унутпагыла жана лайк баскыла, аман калгыла. Кийинки роликке чейин.